Фамилия Масанов, атым Марат. Чоңулум Комсомол деген жерден үйүн саткан. Ушул кооператив аркылуу алган экен, сатып алчу. Анан мен ойлонуп ошо бир комнат үй алып коеюн дедим, карыганда өзүм пенсионермин. Шаарга келип бир комнат алып коеюн дедим. Келечекке дегендей. Бул фирманын атта келечек экен. Телевизордон көрдүм, ошто да бар экен, башка аты названиясы башкача. Мындай кооперативдер көп эле экен. Телевизордон дагы көрдүм, ошто бирөөлөр акчасын алып алып, бербей квартира албай жүргөндөр бар экен. Ошол себепкер эле ошол балам сатып аткан, сатып алуучу жигит болуп калды. Мен дагы ошол шарттарын окуп, кооперативдин шарттары баары ылайыктуу экен. Анан бир комнат үйдү алдым $23,5 долларга. Анан булар жанагы өзүнүн шарты боюнча 2 миллионго деп сүйлөшүлгөн болчу. Ошол сумманы алды. Бүгүн сделка деп коебу, орусча айта берейин, ошо сделка кылдык. Кооператив ошо акчасын берди. Өзүм ушу кезеге келгенде булар айтты, 1 ай убакыт беребиз. İzdey бериңиз dedi. Мен жарым эле айда таап мындай квартиралуу болуп калдым да, кыскасын айтканда. 2 миллионго түзүлдү. Анан вступительный взнос деген бар экен. Первоначальный взнос бар экен. Ошо мүчө болуп киргенде ошондо 500,000 сом, анан вступительныйге 80,000 сом. Андан кийин жанагы 6 айга 12,5 миңден төлөгөн 75,000 сом болду да. Бул эми менин каражатыман төгүлгөн акчалар. Анан шарт боюнча жанагы вступительный взнос деле ошонусу как зарплата кетет экен, баарын түшүнгөнүмө караганда. Бул жакта мындай иштегин деген сотрудниктерге төлөнөт экен айлык катары. 2 миллион азыркы курс менен ошондой болуп калат экен да. Мен тигиге кошуп же келип алган жок. Ошол жанагы келишимде түзүлгөн туура эле келди да ошол сумма. Ошого ылайык квартираны издеп саттым.